Комментарийлердин көпчүлүгүндө Самат достукту тартсаң болот деп деле көп суранып аттыңар. Мен да аны окуп аттым. Ошол күндө келди окшойт. Президенттик кубоктун учурдагы ээси Достук командасы азыр Борбордук Акбулат майданында тренировка кылып атышат. Көпкө созбойлу барып сурайлы, быйылкы даярдыгы кандай? Достуктун негизи билесиңер, кардиналдуу өзгөрүү менен жаңы сезонго кирип баратышат. Эмне болуп атканын чогуу сурайлы, аттарын, балдарын. Салам достор, бүгүнкү берүүбүз Достук командасына арналмакчы. Достук командасынын жетекчилеринин бири Мыктыбек Туташев, баарыңар тең жакшы таанисыңар. Мыкымбайке кандай? Жакшы. Тренировкаңыздар жаңы эле аяктагандай болду. Ооба. Мен байкапчы бул экинчи тренировкаңыздар болду. Экинчи тренировкабыз, ооба. Негизи эле сиздердин команда сборду чогулууну биринчи баштады окшойт, аттарды бастырыпчы. Сентябрда эле баштагансыздар да. Ооба. Баягы жоопкерчиликтин чоңунан да мунун бар, Ооба. Бүгүн экинчи тренировкабыз болду. Аттарыбыз да Кудайга шүгүр. Толук, балдар да толук барды ордунда. Тренировканы бүгүнкүбүз жакшы болду. Азыр балдар аттарын минип көрүп атышат. Кайсыл атты, кайсыл бала минет, да анча өзгөрүш болушу мүмкүн. Бойканы азыр Нурбек Юсупов минип көрдү. Дагы байкап көрөбүз, кайсыл ат көңүлүнө туура келсе ошол атты мингизебиз да. Бойканы ошо Нурбек Юсупов анан Султан Русланов экөө байкап атат окшойт. Экөө байкап атат. Экөөнүн кимисине ылайык болсо ошол минет да. Эгерде мисалы үчүн Нурбекке туура келип калса, ал чабуулга чыгып кетет экен. Эгерде Султанчикке туура келсе, Султанчик минет буюрса. Буга чейинки Нурбектин позициясы коргоочу болгону көп деле кынчыландырбайбы сиздерди? Жок, ага, может быть, острыйды мингизебизби, азыр да карап көрөбүз да. Дагы деле? Дагы деле. Жанымда турган адамды баарыңар эле жакшы тааныйсыңар. 2019-жылдын мыкты саяпкери, негизи эле мыкты саяпкер Талай Мырзакматов, Достук командасынын аттарын бардыгын ушул киши карат экенин билесиздер. Талай эке жакшысыз? Жакшы болду. Ден соолуктарыңыз? Тамакты. Эң көп берилген суроодон баштайынчы. Бойка кандай? Бойка азыр иштелип атат, бирок бул оюнга деле чыкпайт окшойт. Жас коюнга чыгарат окшойм. Эмне кок? Ошол бул оюнга деле алып чыкпайт окшойм, жас коюнга алып чыгат окшойм. Деп салдыңызбы? Чечтим. Болуп калдыбы? Бул чечимиңиз. Азыр эле чечтиңизби? Азыр эле чечтим. Интрига кылып командадан чыгып койдуңуз. Жок, уже команда чечтим. Азыр кийбем болгонго. Только Орусга чыгыш мүмкүн да. Жетекчилер биякта чыга берсин деп салышы мүмкүнбү? Жок. Андай болбойт. Аттын тагдырын ойлош керек да. Бир оюн менен атты до конца бүтүп салам болбойт да. Бирок көпкө туруп калган жокпу сарайда? Туруп калды эми, ошо травмага байланыштуу ошо көпкө туруп калды да. Эмнеси болду Бойканын? Каерден алды эле травманы? Тарамышы, Тарамышынан алган, эми азыр бул алдыңкы куту. Алдыңкы кутунан үстүңкү тарамыштан травма бар да. Ошого байланыштуу да. Ылдый жагында тарамыш болсо аны келтирип коюшпайт эле да. Үстүңкү тарамыш этке кошулуп чыккан тарамыш да, бул эми сложныйраак да. Муну эми келтириш үчүн эмне кылыш керек? Убакыт туруп эле туруш керекпи? Жок, эми азыр немелерин таптык да. Каерден травма кандай болгонун уже таптым да эми. Эми ушу азыр лечение кылып туруп, анан жаска Кудай буйрса алып чыгам. Бойканы азыр тренировкадан кийин чечтиңизби ушинтип чыгарыш керек деп? Ооба, ушинтип чечтим. До конца өлтүрүп алышыбыз мүмкүн болду да, бутун. Ооба. Эми мунун точный диагнозун билдиңизби анан? Билдим, таптым болгон. Диагнозун таап азыр ошентип токтоттум да. Эми мунуку жанагы эттен чыккан үстүңкү тарамыш болуп атат да. Аяк жагы. Үстүңкү, ички бетинен үстүңкү тарамыш. Алдыңкы тарамыш болсо ал коркунуч жок эле да. Сразу эле. Мыкмайке, сиз дагы достуктан акырында алыстап атат деп угуп атабыз. Бул кандай? Эми команда менен чогуу жүрүш үчүн убакыт керек экен, анан эми балдар карап атат команданы.
инелерибиз карап атышат. Мен деле көп келбей атам. Бирок аралашып эле жүрөм. Аралашып жүрөм. Аттарды, балдарды карашып. Ооба. Мына достор, достук командасынын жаңы жетекчилеринин бири деп айтсак болот. Пусуров Бакыт, Бакыт Пусуров. Прошу любить и жаловать дечи эле. Достук командасында мындан ары тыгыз иштешип, команданы кошо жетектөөдө негизги милдеттердин бирин аткармакчы. Бакыт мырза, саламатсыз. Assalamu alaikum. Өзүңүз тууралуу бир тааныштырып өтпөйсүзбү? Сиз менен биринчи жолу чогулушуп атабыз. Мен Баткен областынын Лелек жергесинин Кулун айылынан болом. Достук командасында биринчи жолу эмессиз. Буга чейин деле аралашып жүргөн. 3 жыл, 4 жылдан бери аралашып жүрөбүз. Кичине каржылап байкелерибиз менен. Эми достукка ичинен кириш керек болуп калды. Кудай кааласа. Аралашып. Ооба. Буюрса. Кандай быйылкы даярдыктар? Сонун буюрса. Өзүңүз баштан аяк даярдыкта жүрөсүз? Ооба, сентябрь башынан эле баштаганбыз. 6-7-синен баштап. Балдар чогуу аттарды бастырып. Ниетибиз жакшы буюрса, Кудай кааласа. Достук бир топ эле жаңыланып атат окшойт. Ооба, жаңы балдар мээ болуп, кичине жаңы составтар мээ болуп кетти буюрса. Кудай буюрса, балдарыбыз дагы эле жакшы го дейм. Өзгөрүүлөр негизи достукта быйыл кардиналдуу болуп кетти окшойт. Бир топ эле. Аябай эле өзгөрүү болду. Балдар, жаңы балдар кошулду. Эми мына оюн болгондо эми оюнда көрөбүз, эми Кудай кааласа, Кудай буйрса деп, Кудай буйрса. 12 балаңар толук болуптур, ошондо 12-си Нурбек Юсупов болду. 12-си. Эмне үчүн Нурбек Юсуповго токтолдуңуздар? Кандай шарт менен келди? Нурбек Юсупов эми атактуу коргоочу, защитник, ошон үчүн биз ушул бала Нурбекти чакырдык командага келип ойноп бер депчи. Анан макул деп эч кандай деле условия болгон жок. Бир канча-мынча баягы бетке өзүнүн өрөмөн кылдык болгону. Келди командага. Нурбек жыгаң кантет эми айтчы. Баягыдай эле болот да. Сары өзүндө эмне болуп кетти? Саразондун эместери жок, чыгып бияка келип калдык. Чарчыртуу жок эле кетти. Чарчып, эчтеке, тааныш эчтегебиз жок. Өзүбүз ташынбай калдык да калсычы. Иә. Өзүбүз ташынбай калдык да калсычы. Бойканы бүгүн менин көрдүң кандай экен? Бойканы билебиз да мурун талына кандай экен. Омурулган жерден кандай экен? Жакшы урганы, эмеси бүт эле. Эми бул ат нападениялар заштага эле кете берчү атты. Заштага. Эми лайыктап көрөбүз го берден кандай болот. Нечени көрөбүз. Бойканы көрбөйт экенсиз анда бул сезон. Аттар бар болду яшыл. Тиги Султанчик жакшы эле даярданып атпады эле. Жаңы эле Казанга барып сайылганы деле, жүгүргөнү деле ошол бойка болот. Анан эмнесин байкап атасыз сиз аны? Эми саяпкер адам билет да. Бирөөлөр сизге Жок. бармак басып койсуңузбай бойканы жок турчу деп койгон жокпу? Жок, андай эмес. Мага жеткен, өзүм жеткенден кийин аны токтоттум да. Кой бул. Ушул сезон менен бүтүп калышы мүмкүн эле да, таптакыр эле. Ага караганда 21-жылы оюн көбүрөөк болот го дейм. Азыр могу тренировкада жүгүртүп Казанга сайып пулак теңип атып дагы ошо козголгон жоксузбу анда? Козголгон жок. Ошол до конца лечение болуп бүтүп элек экен да. Эми до конца лечение болуш керек да. Жүгүргөндөн байкап атасызбы, эмнесинен байкадыңыз? Жүгүргөндөн анан Казанга токтогондон байкап. Токтогону Казанга жеткенде токточу эле да, азыр жетпей токтоп атат да. Жетпей эле. Мунун травмасы эмнеден башталды негизи баягы? Ноорузда башталды былтыр. Ноорузда башталган, былтыр. Оюн болуп атканда эле. Ооба, былтыр Манас менен жүргөн биринчи оюнда. Ошондо кичине ат суутубуз кичине келбей калыптыр да. Ошондон жаңылдык да биз. Чаппага коюп туруп 9 менен чапканыбызда ошону экен да, травма болбой калмак экен. Эми бага ат керек болуп эле чабып ийгенсиз. Чабып ийгенбиз, ошонун эмесин тартып атабыз да. Азабын азыркыга чейин. Эми мунукунун деле жылкы баласы эч нерсе айтпайт да. Ушу көрөбүштүң менен табасың да. Рентгенге салынган, анда деле травма серьезный көрсөткөн эмес эле да. Бүгүн ошо көрдүм да, эми жөн эле талкап салган да. Убалды эми аны талкалап салган эмне пайда табат? Андан көрө лечение кылып келечек алдыда да болду да, азыр жаш элет да. Бирок былтыркы караганда өзгөрүү жакшы эле. Жакшы. Келе атат. Кичине эле калды да, эми ошону азыр таппай атканды таптык, эми ошону лечение кылып алсак. Муну эмне кыласыз эми баягы ички тарамышына кандайдыр бир дары барбы же туруш керек ба ат жөнүнө? Бар да эми.
убактары бар. Сырттан заказ берип алабыз да. Алда каражат, алда убакыт. Кетти. Тоосун. Камчор. Жекеме-жекеде сиздердин аттардан арча тору бир нерсе болуп атабы? Азыр эми көрүп атабыз, ал арча тору же берки атты минишпей балдар өздөрү да азыр карап атышат. Алат деле мактат экен. Жерде Кашкардан. Азыр карап байкап атабыз да. Ошо Кашкаттын таржымалын айтып берчи, бул кемсиз? Жаңы келди командага, балдар өздөрү алып келишти да. Таластан алып келишти. Ерсултан өзү алып келди го дейм. Ерсултан алып келди. Бул өзүнүн атында. Же айылда. Айылда байкем алып берген. Жеке өзүнүкү. Баягы эмеде кайсын менен элеби? Талас оюндарында жака алып бардым. Мен кандай үчүн эле салып көрөйүнчү деген мааниде. Шун эле чабат окшойт. Шун эле чабап, алып берген. Көңгөн атына. Арча тору жакшы болбойт. Арча тору болбой атат. Атайын алып келдиң, э? Качан алып келдиң? Бурдайын алып келгем. Бул эмне ат айта кетпейсиң? Айтын. Айын алып келдим. Таластын аты не? Айлы көтөргө жатып таласта. Айдайнеге атып турбай калып. Атып топтай анан. Жашы канчада? 4 жаш. Арча тору эмне болду айта? Эми анын үстүндөгү бала ошо өзүнүн Акжал деген аты бар экен, ошону чабайын деп сурагандар, ошого өттүк азыр. Арча тору деп жакшат. Бала менен атты келиштирмейинче жумуш деле болбойт да. Ерсултан менен Арча тору вроде келип атты эле го. Келип аткан эми быйыл келбей калды да. Эмнеден? Эми өзү тарбиялаган, өзү көндүргөн атты чапкысы келет да. Өзү дайындап, өзү үйүнөн даярдап жүргөн аты бар да, ошону алып келди да азыр. Мындай карасам жана ошо Акжал менен эмени Арча тору экөөнү түртүштүрүп көрдү, э? Эмнени байкалдыңыз экөөнү? Эми мындай да, тигил эми багы вес оорураак ат да. Бирок ошол Арча торун аябай келтирип туруп жакшылап анан үстүнө бараны кештирсе жакшат. Күлүк да бул полкровный ат. Эси улак өзүнө тийип калса казанга чейин аттарга жеткирбей кетип калышы мүмкүн. Арча тору. Тигич? Эми ал пол тяжелость деп айтылат да эми. Даана ортоңку. Геркулес сыяктуу. Ортодон алып өткөрмөйгө болот. Казанга барышы кийинирээк. Арча тору дагы бир резервдеги эле оюндагы ат болуп калышы мүмкүнбү? Азыр толук чечилди эми, азыр дагы бул балдар чыгып калышы мүмкүн, э? Вот нападенияга кетет, защитага кетип калышы мүмкүн. Арча тору өзү эле. Негизи Арча торуну каяктан таптыңыздар эле? Анан кандай баа бересиз ушул атка? Эми бул Арча тору мындай жөн жерден эле үйдөн чыккан ат эмес, бул Ысык көлдөгү жанагы ипподромдон чыккан ат да. Бул өзүнүн высококровный ат, күлүк, башы, эмелер бар жакшы. Бир атты кое бербейт кийип калса. Көп жумуш аткара турган ат да. Коргоочулугу да бар. Коргоочулугу. Күлүктүгү бар. Күлүктүгү бар. Ортодон деле оңой олто эмес. Оңой олто эмес. Бул атты эми жакшылап суутуп, үстүнө бараны кештириш керек да. Арча тору мисалы үчүн дагы убакыт менен барып бара алына дагы келеби? Келет го эми быйыл эми көп иштелбей калды да аттар. Орусда болбой калды, андан бери канча оюн калды. Ошон үчүн жанагындай болуп атат атчы. Ичине алдыга секирип кетмей болду. Эми муну постоянно иштетип тарбиялай турган болчусуң жакшат негизи. Бүгүн мисалы тренировкаңыздарда аттарды, балдарды дайыр сүрө көрдүңүздөр. Азыркыга чейин балдар баягы
кайсы атка минери дагы эле чечилүү процессинде окшойт. Жок, чечилди. Эки эле бала азыр чечебиз буюрса. Ким? Обама менен Нурбекти кайсылап коебуз. Эми азыр чечебиз 100% дайын эмес да. Обама бул Эмерлан. Эмерлан менен. Эмерлан Калганы чечилген бар. Рассветтен бир ат келипти. Ооба. Бүгүн алып келишти, ошол минет го. Эмерлан ошол минет буюрса. Эмко ушулатып минген таба. Көрөсүз го? Отур. Айтайчы, бул эмне ат? Капсула. Капсулабы же суу? Анан канычы? Каны Кыргыз эле, силердин сарайдан чыккан. Орлик деген атасы Орлик. Ал эми Заштан ат экен да. Капсула дейби, Капсула. Же капсулабы? Капсула. Ойнойт сиздерде. Багамдай алдым саны. Орликтин анасы. Жана берки үстүнө жанагы Эмерлан деген бала чаап жүрүптүр да, жер лактырып. Ошонун үчүн өзү суранган турбай атып деп, Ошо командада чапкан ал. Орлик деген жакшы Заштан ат болот, ошонун баласы экен. Aldardan! Kolundan. Kardeş işte. Yol! Yol! Hemen cılsa gidiyse dolatladı. Мен байкашыма караганда токмок көрмөдүм. Токмок өткөнкү тренировкада мында жөн эле минип чыккан жокпуз, токмокто дайын. Токмокту эмнете айтканда бир маанилүү бир матчка эле бир салат окшойсуңар. Ошондой моментте эле минет табалдарчы, ал таласып бири-бирине дал келди окшойт. Бири-бирине топ келет деп ойлойм. Негизи токмокту көп рисковать этпейсиздер. Эми баягы моменттерде гана чыгарабыздай берсе. Токмок буюрса дайын. Сиздин айткандарыңыз жакта жаңы эле мен алган интервьюларда такыр карама каршы келип атты. Алар бойкотчот деди, сиз токтотуп койдуңуз. Эми ал кишилер мен суутам да атты. Бүгүн ошо токмок чагылган жок, жөн эле тренировка талкалай бербейин. Ал өзү дайын ат. Жабуулап, суутуп, нерсе келтирип койдум да. Алып барып оюнга чабыш керек. Баштан аяк ойнай алабы токмок турнирде? Кудай буюрса ойнойт. Ошондой. Эми ал толук мындай эме айта албайм эми ал. Негизи уверен элемин да ошо. Токмокко уверен. Чапкан бала да жакшы, үстүндөгү барасында келтиргенбиз ошо. Таласбек чабат ошон үчүн. Эми азыр чапкылатсам жерде катуураак, көлдүгү жумшак. Көлдүгү жумшак да эми. Травма аерде көп маани бербейт. Травмасы бар кезде бутунан отуруп калганда эле чуркап алып гол салган атты. Токмокко былтыр августта алды, травманы. Оюн болуп аткан маалда, финалга чейин эле. Пол финалда алдыңкы бутун тарамышынан чөйүлүп калган. Бул жана сиз айтып аткандай бойканкы үстү жагы болсо мүмкүн асты жагы. Ошо жана дабасы жеңилирээк болмок деп ушуну айтып атасыз да. Ошондой. Ошо жеңил үчүн аныкын чейин алып дайындап койдум да. Эми ал көп чабылган атты деле кыйнай берсең кыйды боло берет. Андан көрө суутуп, алдап, бала сыяктуу эле ат деле. Алдап, көңүлүн көтөрүп алып чапсаң чуркайт. Өзүң карап атасың теги. Өзүм карап. Өзүң бастырмай. Пегас бар. Майрамбек мен атат. Пегасты дагы мындай сурап, эсинен сурап мендик. Пегаска көндүңбү маке? Буюрса болком. Жазында бир тренировканы көрдүм эле. Ошого караганда азыр кыйла эле жак болуп калыпсыз. Анда болот болбойт деп. Мындай эле чапканбыз аны. Азыр жакшы буюрса. Болком. Кандай экен өзгөчөлүгү, эмнеде экен? Күлүккен. Казан карап. Токтой уруп коет. Пегаска бир токтолуп өтпөсөңүз болболду. Быйыл эң эле назардагы ат достукта ушу Пегас болуп калат окшойт. Сарайда өзүңүз сууттуңузбу же берки Руслан Майкен сарайында эле болуп аттыбы? Эми башында ошо Майрамбек кичине кечип келгенден бир тике ошол жакта минилип атты. Калганын
Бияктан суттук. Ушу дайындыкка аттын немесин келтириш үчүн. Көп жерден суттум да. Келип калдыбы? Эмеси майрам бөккөн бири-бирине тил табышы. Кудай берсе келди. Пегас негизи кандай? Өзү мындай көкпөргө ылайыктуу эле атпы? Гүлүккө чабылганда бул ошо гүлүккө чабылып ошо гүлүктүн результат бербегенден кийин көкпөргө өтүп кетти да. Кунанында жакшы результат көрсөткөн, анан бышты азыйына барган, результат көрсөткөн. Эми сууту кетсе эле жанагынтип бойкадай болуп чабылат. Суутусун келтирип койсоң бир зат чаппайт. Бойкөкөнүн айырмачылыгы эмнеде? Пегас. Бир тууган да атасы бир да. Жок, ошо айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы Пегас таза кандуу. Бойка полкровный ат. Эми чистокровный жетпейт да, 50-60% каны бар да. Тегине көзө 100%. Пегас ба? Аммо Браус деле ошондой. Бул үчөө бир тууган да аталар бир. Энелери гана көрөт. Бул Браустагы ошо дети кахарманга тийишелүү болуп кетеби бул дагы. Атасы бир үчөөндө. Муну эмне иеремине коюп койушту атын? Эми иремин бизде Браус эле бизде. Манастын достуктан кетип калышы. Кандай болду? Манастын достуктан кетиши эми биз деле эми уруксат бердик Манаска барып. Анча-мынча Алато командасы кылса барып сурангандан макул дедик. Уруксат бердик, барып ойно деп макул деп. Негизи сиздер өзүңүздөр Манастын кеткенине качан уктуңуздар? Күтүүсүз болгон жокпу бул? Жок, ал сүйлөшүп, өзүнө айтып, күтүүсүз деле болгон жок, ал ушундай болуп атат дегенден макул деп Манаска уруксат бердик. Эми мындай карасаңыздар, Манастын кеткени команданын кандайдыр бир тактикасын бир өзгөртүүгө туура келип атабы? Манастын, конечно, Манас ал мыкты оюнчу бардыгыбызга эле белгилүү. Анан анча-мынча баягы Бойканы ошол минчүү да. Сиздин буга чейин жетекчиликке келип атканыңызга караганда Манастын эле кетишин күтүп аткансызбы? Биздин байкаларыбыз былтырдан бери айтып жүргөн, ошол бир эме Мукун байке жетекчи болуп бер деп. Көп сүйлөшүүлөр болуп берсе. Мен болдук. Өзүңүз аралашып. Ага, берсе. Могу Көкпетчи байке. Көкпет эмистин арынан чыккан нака тулпарда. Нукура тулпар деп айтсаң болот, жаңылбайсыңыз. Бир бутунда травмасы, илгерки травмасы бар. Ошондо тоотпой, ушу айнегине жатып атат. Эмне травма? Билем, охоттон болгон экен да. Жайлоо отон. Мындай эле минип жүргөн экен да бул, Нукура таза кыргызчылык да. Эчтеке жок. Дагы Көкпет канча чыдайт? Көкпеттин баабызы мыкты болсо эле чыдай берет Көкпет. Кете берет. Критикасына жараша да. Бирок могу достук командасы ошо ортодо ат издеп калса эле Көкпеттин ордуна алып эле дайым эле ошону эле эметешет да. Мен ат истеген эметелекмин мен ишин. Мисалы үчүн тетиги Оманы деле алып келип жүрүштү. Аны деле мисалы алып келсек Көкпеттин ордуна чыгат. Мындай да. Биз негизи барып эле Омаларды алып келе алалы деген жерибиз жок. Анын хозяиндары ушу Айбекти жактырып, чаап көрсө болобу, ушуну чаптыртсак кандай болот деген принциптер менен келип чабылып калат. Олар ушундай эле негизи. Билбейм, мен ушу команда жүргөн Көкпет мындай чыдам коет табылышы кыйын го. Жалгыз өзү мурун, жалгыз өзү эле ушу команданын эки атына түтчү. Мыкты Нукура кыргызчылык болгон. Булака эң биринчи мисалы атты минип атканда, же болбосо мындай тандап атканда, базарданбы, сарайданбы, эмнесине караш керек эң биринчи? Азыр бизде бүт эле канун сурайт. Биринчи эле. Кайсы айгырдын баласы мына ушундан түз кетет да. Күлүктүгү эми. Мен кахарман деген айгыр деле мына эмеге чабылган, гладкийге чабылган. Гладкийге чабылды, мунун балдарын бар бүт улакка чуркот. Канча баласы туулса дагы ошонун баары улакка чуркот. Канынан, анан мисалы үчүн каны мисалы белгисиз эле мындай кыргызчылыклардан болсо. Анда башка эмнесине караш керек? Баары эле кандуу ата ала албайт дем. Анда кандуу аттын акчасы да кандуу да. Кыргызчылыгыдан өтө күлүк болушу иретке болот да, 100 жылкыдан бир жыл болушу мүмкүн. Анан могу Көкпетте болуп адин-адинге көндүрсө кыргызчылыгыны. Таза көндүрүп алсаң кыргызчылык өжөр болот. Кайтпайт да так. Кантайган жасасаң болот.
Булар кайтпайт. Муну деле азыр жазап калыш неме алып калат. Айгырды алып, кыргызчылыкка коюп, жанагындай кичине чуркашы күчтүүрөөк кылып көндүрүп атышат азыр. Бирок буттары бекем болот да. Кыргызчылык менен аралашкан, кайсы Америкадан келе, Франциядан келе, Польшадан келе, кыргызчылык менен аралашса анын буттары бекем болот. Ошондуктан жана какырманды көбүнчө кыргызчылыкка аралаштырып жүрүшөт да. Ошондо кыргызчылыкка аралаштырган үчүн ушул Браус милет бар ушул жакта. Та Каркыра деген бар, барлык менен кыргызчылыкка аралашып кетти. Сизге канчалык ушул суроо орундуу болбойт билбейм, балким ошого жоогуңуз даярдыр. Мындай Көкбөрүнүн тарыхында мыкты ат деп кайсыны атап элеңиз? Көкбөрүнүн тарыхында мыкты деп Орус деген ат болгон. Дордойдо ойногон, Өтө акылдуу ат болчу. Эмнеси эмнели аны? Эми ал жанагы Донской порододон болчу. Данчак, Данчак. Муну ошол ат. Өзүндө сууткан билген, ушу линия менен чуркаган ат да, ушу улакты линиядан чыгарбай атты жөөлөп чуркап. Бүгүн жок андай, Андай аттар азыраак. Эми токтогондору, кайра ошо Казанга баргандары өтө күчтүү да. Канча болду анын карьерасы, канча созулду? Карьерасы көп, 11 жыл болду. Ошондо Дордой мисалы үчүн 11 жыл анын карьерасы созулган жок да. Андан кийин каякта? Андан кийин Оштон Бүркүт деген команда келип, ошолор 1 жыл чабышты. Андан эле Бөрлүгө өттү. Бөрлүгө 2 жыл чапты. Ал да бу тизесинен кетип анан болбой калды да. Өтө күчтүү ат эле да. Оларда эмес, эми ал суутукка бат келген ат эле да. Принципиалдуу атаандаштарыңар бар эмес беле? Сары Өзөн анан Ынтымак деген. Алардын составын көрүп атасыздар. Эмне деп айта аласыздар? Жакшы. Ынтымак, Сары Өзөн командалары мыкты команда, мурдатан эле мыкты болчу. Алдыда келаткан турнирде буйрганда Кудайдан кимибиз күчтүү, кайсы команда күчтүү болсо ошол татта. Буйрган тургандыр. Айтып келчи электен бери, бар, маке сакен барын чогултуп келчи мага. Айтып келдим бар. Эсте талкойдон эле олла келдик. Кантага талбайт, алдан болбойт. Марлис байке кандай шарт менен келди? Мен байка сиз өзүңүз эле жеке сүйлөштүңүз окшойт. Өзү сүйлөшүп келип команда ойноп бер десек, Марлис жок деген жок келет, балдар менен чогуу тренировка кылып атат. Ошо эмне үчүн Марлис байке токтолуп калдыңыздар да? Эми тажрыйбалуу оюнчу да. Ошон үчүн Марлисти чакырдык, келип ойноп бер деп. Бизде достук аял калды. Ак бөрүнүн эмне болтасыз? Ак бөрүнүн эмне болот? Иңин деп айтышты балдар, эмне болот азыр. Келиштиңизби? Болот атабы? Болот. Сиздин Ынтымакка каршы ойноп атканыңызды элестетип албай атам. Оюнда. Негизи Ынтымактын сиз эми балдарын, аттарын, коен жактарына чейин билесиз да. Эгерде ал жак менен чыкпасаңыз, стратегияны сиз түзөсүз го дейм. Жок, өзүнүн тренери бар, өзүнүн капитаны бар, өзү түзөт да. Стратегиянын оюнчубуз да. Кандай анан достук? Жакшы эле буйрса. Эми Алла буйрса баардык нерсе болот экен го. Башка жагына деле ойнойбуз. Буйрса ойнойбуз. Тез болуп болду. Могу талисманды быйыл ар жакта Бекболсун эмне болду? Мунун секреттерин ачып берип атасыңар Бекболсунга. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек. Эми бул өтө командада эң мыкты аттардын бири да бул дагы. Эң мыкты. Бул бир жакшы жери улакка барганда жанында ат кийип, улакчыга көп шанс ачып берет да. Эңгенде удобно болот. Бул тренировкадан байкасам Бекболсун экөө дагы жакшы келишип алгандай. Эми келгенде эле билесиң да, кайсы бала бул кандай болуп чабылган. Аттар сразу лайыктап баштайсың да, мунун несинде. Лайыктуу ушул да. Сиз бүгүн достуктан башка кайсы команданын дагы аттарын барып, карап, кеңеш берип жүрөсүз? Мындайда эми мен барып кеңеш бербейм, аттары аксап же ооруп атса, барып жардам берем да. Мен эми атка отказ бербейм дейт жок да. Ушундай бир ат ушундай болуп атат десе, барам да ошол атты билген нерсемди жасап, айыктырып койгонго аракет кылам да. Эми ошол кеңешиңизди сурап бүгүнкү күндө кайсы командалар сурап жүрөт да?
көп эле командалар. Мен айтпадым, телефонда деле WhatsApp эме прямой аркылуу көрсөтчү. Сөңкөлүң деле, келечекте деле, жаш күчүң деле ушул бар. Кээ бирөө үйлөрүнөн да чалат балдар, аттары үйүнө турса. Аты монча тур. Перовский, Карабалта. Телефондон карап эле айтып коет. Прямой кылып эле ошодон көрсөтчү. Койдун майын сыйпадып, баланы сийдигин бас. Анын баары өтпөйт да. Эмне кылчу? 12 бала, 12 ат бардыгы дайым болуп. Дайын, Кудай кааласа. Дайын. Эми буларда күнүмдүк график кандай болот азыр? Күнүмдүк график. Бүт биякта эле жатып туруп атышат. Ооба, биякта эле квартирада жашашат, балдар шаарда эле. Квартира менен биргемиз. Ошакта келип биякта ат бастырып, тамак ашып бул жактан жатышканда тиги шаарда квартирада жашашат. Футбол. Футбол ойноп жатышат. Бир күн футбол, бир күн тренировка кылып залга барышып. Сиздер баягы президенттик кубоктун учурдагы чемпионсуздар да. Ооба. Анан кийин баягы чемпиондукту сактап калуу, болгондон да сактап калуу көбүрөөк түйшүк эмес беле? Ошондон да жоопкерчилик эки эсе артылып атат окшойт. Ооба, чемпион болуп, анан чемпиондукту сактап калыш действительно кыйын. Эми буйрган тургандыр, эми Кудай буйрса, азыр деле ошондой эле аттарыбыз, состав аттар основном ошол аттар, балдар кичине кошулду, жаңы балдар кошулду. Бирок бул балдар деле мыкты балдар. Чегилер айланып кетсе азап чейин. Шулар ызыкталды, үчталык. Чеги айланып кетет. Сүлө коюнан да. Сиздин өзүңүздүн саяпкерчилигиңиздин башы эмнеден башталды эле негизи? Гүлүктөнбү же көпкөрөдөн эле? Мен ушу ипподромго келип эле, ушу ипподром жылкысын багып калдым дегенде. Кайсы жылдар бул? 96-жылдарда. Ошо ипподромго келип жылкы багып калдым. Биринчи башында бир 30 бий багып турдум. Анан кийин аттарга өтүп кеттик. Ошо анан ошол жерде ат чабыш, жорго салыш, жана Алмалда көкпөр мынчалык эмес болчу. мынчалык эмес, ада жерге тартылчу да. Ошо көкпөр кийин Дордой жака Тайгазан курулду. Ошол жерден 80 автобуско чүп алып ошол жака барчыбыз. Көргөн барабыз. Ошондон эле ушул аттар суутчу болот экен. Анан ошо Дордой командасы 2000-жылдар 98-2-жылдар бу жерге келип Дордой командасы туруп калды. Ошондон баштап ошол жака өтүп кеттик. Ат сиз үчүн эмне? Мен ушу 26-25 жыл эмер жашагандыгы мен үчүн ичкен чайымды таштайм да ат жөнүндө окусам кетем да ошол жерге кайерде болсо барышым керек да. Барып ошону көрүп, анан акылымда эмне болсо көрүп көзүм жетсем, анан айтып, же болбосо кыла албайса кылып берип анан кетип калам. Мынакта мисалы оюн ойноп атканда, эми башка эле командалар да, көргөнү барып каласыз. Анан кээде суутулбаган ат же жарабаган аттарды деле салып алышат го оюндаргачы. Ошондойду көргөндө зээниңиз кейип? Эми эмес вообще. Айткың келет да, бирок эми бирөөнүн эмесине кийлишкен болбойт да. Өзүң кичине сыбалып кетип каласың, кайран ат кор экен деп. Мондай турган атты карап туруп эле биле аласызбы? Бул жарайт, жарабайт. Ал эми айтышы кыйыныраак болот ал. Сындуу ат болушу мүмкүн, бирок жүрөгү жок болушу мүмкүн да. Ал атты минип көрүп, анан кичине өзүңө тартып туруп эле айтпасаң, мондай деп айткан мен билбейм, илгерки жомокто айтылган да, ал айтыш кыйын. Мыкты аттар келет, мына карапсаң мүчөсү кийлишкен, бүт баары келген. Жок, жүрөгү сала берет да. Ал жүрөгүн текшере албайсың. Жүрөгүң качан минип көрүп туруп атка салып көргөндө билесиң. Достук баягы кичине ал күчтөн тайып кетти, слабыйраак болуп калды деген сөздөр болот да. Ошо күйөрмандарга эмне деп айтып кетсеңиз? Биз күйөрмандардын ишеничин актайбыз го деген оюбуз бар да. Актайбыз, ишеничин актайбыз Кудай буйрса. Азыр деле күчтүү, балдар деле, аттар деле мыкты. Мурдагыдан дагы жакшы го дейм аттар азыр. Кем калбайт. Кем калбайт. Алдыда эми
Гөлдө сарай даярдап койдуңуздар. Гөлдө сарайды ижарага алдык, барабыз жакында. Уже экинчи тренировкабызды бүгүн болду, экинчи тренировка. Чыгышыңар качан гөлгө? 29-дарында буюрса. Жакында кулланда. 29-да. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Колуңуз менен тең карыңыз дечи эле. Аттардын баарын карап эле. Бир гана достук эмес, башка да командалардын карашып жүрөсүз. Атыңыз дагы көпкө белгилүү алыска чейин. Şu колуңузга береке берсин. Шифасын берип эле, аттарды карап эле. Ийгилик таалып, ден соолугуңуз. Рахмат. Ошол негизгиси. Эл сагынган, азыр эми көпкөрдүн элдери аябай сагынып күтүп атышат. Мындай жүрсө жакшы турнир болот го деп биз да ушундай ишеничтебиз. Бараткан командалардын бардыгына ийгилик каалайбыз. Биринчи жолу майып болуп дагы кичине сүрүп атканыбыз билинип атат. Мындан ары дагы сүйлөшүп турабыз деген ойдобуз. Достук командасынын жаңы жетекчиси ошо. Бакыт Бусуров деген таанышып алдык. Көрсөңөр учурашып тургула.